Жакча дух берген чыгармалары көп. Байыркы салттык курак чыгармачылыгын өнүктүрүүгө салым кошуп келе жаткан куракчылар Аида Балтабаева жана Кимия Торогелдиева курак күүсү дуэт аталышындагы экинчи автордук көргөзмөсүн тартуулашты. Алар унутта калган курак искусствосын жаңы форматта иштеп чыгышкан. Өзүңүздөр билесиздер, 3-4 метр келген көшөгөнү же баягы чоң ишти үйүнө иле албайт, бирок ошондо дагы кыргыздын баягы жыты, кыргыздын маданияты көрүнгөн иштерди үйүнө илгиси келет. Сөйдөн да ал кыргыз баласы. Ошондуктан биз кыска бир пано сүрөт катары курап алып келип отурабыз. Көргөзмөнүн курак күүсү дуэт деп аталышынын себеби устат менен шакирттин эмгегинин айкалышынан улам жаралган. Билимиң талаага чачыранды болбош керек, сенин артыңдан келиш керек, шакиритсиз болбойт да, устасынан шакирити өтүптүр деген сөз бекеринен калган эмес да. Ошондо мен Аида Балтабаева бул өзү сүрөтчү эмес, профессионалдуу, дипломдуу, профессионалдуу эмес, бирок өзүнүн арагынан бул сүрөткер, дизайнер киши да. Кооздукту көргөн адам жасай алат да. Ошон үчүн курак күүсү деп жасап, көргөзмө жасаганыбызда Аида эки иши менен эле катышкан да. Бирок мен ошондо жолун ачканбыз да. Анан ошондо баягы толкунданып сүйлөгөндө курак күүсү дуэт кылып жасайбыз деген сөз айтылып кеткен да. Ошону менен 5 жыл өтүп кетти. Курак куруу өнөрү өзгөчө мааниге ээ. Анын эң негизги шарты жоктон барды жаратуу. Мында коюлган курактардын артыкчылыгы азыркы жаңы муунга түшүнүктүү болуш үчүн креативдүүлүк менен иштелип чыккан. Бул жерде жаштар түшүнүш үчүн мен кичине креативныйраак алып чыккам. Курактарды өзүңүздөр деле салыштырып көрсөңүздөр, бул жерде башкача да контраст. Бул жерде традиционный, эжекемде бул жерде меники кичине ошол. Сөйдөнде жаштар абстракцияны жакшы көрөт, масштабты жакшы көрөт, ызы чууну жакшы көрөт. Мына ошол өңүттө мен курагам. Сөйдөнде ошол жаштар да ошол ишке кызыкса экен деген жакшы бир ой менен. Көргөзмөгө коюлган курактардын дагы бир өзгөчөлүгү ар бир жасалгага эки тилде философиялык тексттер жазылган. Сабырдуулук менен кылдаттыкты талап кылган жумуш аркылуу куракчылар ар бир аял затын сарамжалдуулукка үндөп, улуттук баалуулуктарыбызды кол өнөрчүлүк аркылуу сактоого чакырат. Айжамал Олжобай кызы, Азамат Жапаков, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.